болгону эки эле натуральный азыктан жасалган балмуздактын рецептин сактап алып, сөзсүз түрдө жасап балдарыңызды кубантыңыз. Эч кандай сливкисиз жана жумурткасыз даярдалат. Бизге керектелет ушундай магазинден эле каймагы керектелет. Идишибизге салып, артынан сгущенканы салып, жакшылап аралаштырып алабыз жана морозильникке 10-15 минуттага коюп коебуз. 15 минуттан кийин миксердин жардамында 5-10 минуттага чейин миксерлеп алабыз жана өзү коюланып баштайт. Ушундай масса болгондон кийин каалооңузга жараша банан же клубниканы блендердин жардамында майдалап кошуп алабыз. Мен болсо банан кошуп койдум. Сиздер кошпой эле жасасаңыздар да болот. Даама аябай сонун. Ушундай балмуздактын формасына салып алабыз жана морозильникке катыганча коюп коебуз. Мен эртең менен жасаган болчумун. Кечинде даяр болуп калыптыр. Даяр болгон балмуздакты алып, шоколаддан эритип, суу майдан куюп алабыз жана даярдап, даяр болгон мороженелерибизди бирден ушинтип малып алабыз. Бат эле катып даяр болуп калат. Эгерде сизге видео пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайкты басып, жакын адамдарыңыз менен бөлүшө кетиңиз жана балдарыңыз үчүн сөзсүз түрдө жасап бериңиз. Магазиндеги зыяндуу порошоктон жасалган балмуздактан көрө ал да канча пайдалуу жана зыянсыз. Сиздер менен болгон Айжамал.